Манас Суксын Алла Тобит аймағы Саяк Байдай Сам Минсанның төгілсі қолдойт дайым Манасы тарбағы деп ұлы Манас эпосын таныту жана аны жайылту мақсатында алысқы Баткен облысының Лейлек районда ар бир айылда мектеп оқушылары Манас айтып айылды шаңға білішті. Сіздерден ушинтип чегарада батырлык кылып, эрдик кылып, шердик кылып, кандай кыйынчылык болсо кайышып кетпей, оорчулук болсо майышып кетпей, чыныгы кыргыздын мүнөзүн, чыныгы кыргыздын бир нарыктуу жүрүшүн көрсөтүп ошол коомдун учугулган дини карындаштар, жаш бөбөктөр, сиздер бала курактан улуу Манас тоозанып, улутум кыргыз, ураным Манас деп көдөнүңөрдө намыс кайнап атканы, баатырот сезим кайнап аткандыгы бул кыргыздын келечеги кең экендигинен, телеги тең экендигинен, кыргыздын мындан аркы тагдыр жолу даңгыр экендигинен кабар берет. Лейлек райондағы Манас орто мектебинин жалпы мугалимдер жана окуучулар жамааты Манас майрамына кызуу даярданышып, улуу эпосту жөнүн айтпастан обо ыргагына келтирип 700гө жакын окуучуга чыккан. Алар атайын ачык асман алында боз үй тигишип, улуттук буюмдардан тартып атайын көргөзмө уюштуруп менен бирге улуу эпосту айтып гана тим болбостон келечек мундырган Манас эпосун танытуу жана аны жайылтуу бирден бир максаттарыбыздын бири дейт мектеп директору. Республикалык Улутум кыргыз ураным Манас аттуу сынакка катыштык бүгүн. Биздин максатыбыз мектептеги ар бир окуучу менен бирге алардын ата-энелерине Манас эпосунан үзүндү жаттатып эле. Биз бүгүнкү иш-чарабыздын максатына жеттик деп ойлойбуз. Биздин окуучулар бүгүн аябай жакшы кылып Манас айтып беришти. Улутум кыргыз ураным Манас деп кыдырата тилген окуучулардын Манас айтып жатканын көргөн райондук облустук билим берүү тармагынын өкүлдөрү, жетекчилери балдарга калуу тилек айтып жатышты. Мына ушундай иш-чара Лейлек районундагы Исфана орто мектебинде уланып, окуучулар мугалимдердин даярдыктары жогорку деңгээлде өтүп жатканын айтууга болот. Бул жерде 1000ге жакын окуучу Манас айтты. Эртең менен саат 8-де Сумбулай өкмөтүнө караштуу Манас орто мектебинде 300дөн ашуун окуучу Манас айтса, мына бүгүн Исфана орто мектебинде районубуздун 20га жакын мектебинен 1000ге жакын окуучу келип, мына көз алдыбызда жакшынакай Манас айтып берди. Мен бүгүн ушу силердин Манас айтканыңарды көрүп отуруп, өзүмчө толкунданып, ушу башкача бир сезим пайда болду. Демек биздин каныбызда дайыма Манастын духу агып турат, жүрүп турат. Биз кыргыз бар, Манас эч убакта унутулбайт. Манас эпосу бул кыргыз элинин улуттук баалуулугу. Манас эпосу бул Манас эпосунан биз кыргыздын 3000 жылдык тарыхыны, ошондой эле болуп өткөн, ушундай бир башынан өткөргөн тарыхыны, баалуулугуну аздектеп, даңктап, мактап туруп келебиз. Ушул Манас эпосуну даңазалап, ушул дүйнөлүк аренага чыгаруу үчүн мына бизде чоң иш-чаралар өткөрүлүп атат. Биздин мугалимдерибизге, жалпы эле ушул бизди иш-чараны уюштурган ийсандарыбызга рахматыбызды айтабыз. Президенттин жарлыгына ылайык улуу эпосту жайылтуу жана аны коомчулукка жеткирүү максатында өткөрүлүп жаткан Манас майрамы Баткен областындагы бардык райондордо өткөрүлүп, ага мугалимдер менен мектеп окуучулары активдүү катышты. Алардын эмгеги бааланып, мамлекеттик Манас театрынан атайын ардак грамоталар тапшырылды. Улуу эпосту даңазалап, аны жайылтууда улуу элдин урпактары бар болсун. Айбек Асанбек уулу, Бакыт Саитов, Лейлек району, Кутмантан көрсөтүүсү.